Түз эфирде күндүзгү жаңылыктардын топтом менен таныштырып, студияда Алмагүл Эркебай кызы болом, саламатсыздарбы. Кыргыз-тажик чек арасындагы кагылышта каза болгон жоокер Мирлан Ниязовдун куш бойлуу жубайы Баткендеги аскер бөлүктө 2 баласы менен жашап жатат. Бул туурасында Жогорку кеңештин депутаты Тазабек Икрамов тармактык комитеттин жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында мамлекет тарабынан берилген үйдү жоокердин ата-энеси алган. Мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев бул боюнча кабардар экенин, жергиликтүү бийлик органдары иштеп жатканын айтты. Ал эми президенттин Баткен облусундагы өкүлү Маруфкан Тулаев ал үйдү маркумдун ата-энесине чек ара кызматы бергенин белгиледи. Облус жетекчилиги аталган маселени карап жатканын кошумчалады. Мамлекет ушуну көзөмөлдөп берсеңер, мындай учурда мүлк талашып маркумдун канынан жаралган балдарга да бербей алып койгон жагдайлар болот. Акыйкат чечим чыгарыш керек да. Курман болгон жоокерибиз да балдары кыйналып аскер бөлүгүндө жашап жатканын көрүп тынч жатпаса керек, деди Икрамов. Тажик тараптын кол салуусунан улам үй жайсыз калган Баткен облусунун 3781 тургуну ар жакта баш калкалап жүрөт. Бул туурасында президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Маруфкан Тулаев парламенттин тармактык комитетинде билдирди. Анын айтымында жарандардын көпчүлүгү Бишкекте, Чүй облусунда, Баткен шаарындагы колледждерде жана мэрия тарабынан уюштурулган имараттарда жашап жатышат. Үйү толук өрттөнүп кеткен жана талкаланган 678 жаранга атайын эсепке түшкөн каражаттан 200 000 сомдон бөлгөнбүз. Каражат үйү толук курулуп бүткөнгө чейин жашап туруу үчүн берилген, деди Тулаев. Мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нуртазин Жетибаев турак жайларды Аманат Курулуш Инвест компаниясы салып жаткандыгын айтты. Учурда 420 үйдүн 2 гана толук курулуп бүткөн, ушул жумада тургундардын кириши пландалууда. Бирок ал келишимдеги графиктен артта калып, иш кечеңдеп жатканын мойнуна алды. Мындан улам компания МАМ курулуш тарабынан 92 ирет эскертүү берилген. Бүгүн 27 декабрда Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев соода өнөр жай палатасынын жаңы шайланган президенти Темир Сариевди кабыл алды. Бул тууралуу парламенттен кабарлашты. Нурланбек Шакиев экономиканын өнүгүшүнө соода өнөр жай палатасынын мааниси чоң экенин белгилеп, Сариевди өнөр жай тармагын алдыга жылдыруу, ишкерлерди колдоо жана эл аралык соода байланыштарын кеңейтүүдө жаңы ыкма, заманбап көз карашта жигердүү иштешине ишеним билдирди. Темир Сариев соода палатасы ишкерлердин башын бириктирген аянтча экенин, башкы максаты бизнести колдоо, миссиясы мамлекеттик мекемелер менен тыгыз иш алып баруу экенин белгиледи. Кабыл алынып жаткан мыйзам актыларына тийиштүү чечимдерге карата бизнес коомчулуктун катышуусун камсыздоо алкагында Жогорку кеңеш менен кызматташаарын билдирди. 19 декабрда соода өнөр жай палатасына мурдагы премьер-министр Темир Сариев жетекчи болуп шайланган. Кыргызстанда азык-түлүктөрдүн короо жетиштүү экенин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Мамлекеттик материалдык резервтер фондунда буудайдын, ундун, өсүмдүк майынын жана кумшегердин кору бар экени айтылды. Төрөбаев билдиргендей, коопсуздукту эске алуу менен азык-түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда. Ошондой эле, эгер ун чыгаруучу комбинаттарында буудайдын кору төгөнө турган болсо, мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларында буудайдын кору жетиштүү экенин кошумчалады. Өсүмдүк майы боюнча да маселе жаралбайт, мат резервте майдын кору жетиштүү. Бул боюнча май чыгаруучу заводдор менен да сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн жана аларда күн караманын кору бар. Кумшекер боюнча орчундуу маселе жаралбайт, быйылкы жылга карата Кошой жана Кайыңды кант заводдору менен биргеликте 62 000 тонна кумшекер өндүрүлдү, деди Төрөбаев. Un өндүрүүчүлөр ассоциациясы 2023 жылдын 1 январынан тарта un 15%, нан 20%га кымбатташы мүмкүн экенин билдирген. Баанын кымбатташын данды ташып келүүгө жана кайра иштетүүгө берилген жеңилдиктердин мөөнөтү аяктап жатканы менен байланыштуу. Ассоциация министрлер кабинетине тиешелүү токтомдун мөөнөтүн узартууну сунуш кылууда, анткени бүгүнкү күндө өлкөдө ундун сапасы жетишсиз деп айтылган.
Бишкек шаарындагы мектептердеги карантин бүтүп, окуучулар эртеңден 28 декабрдан тарта кадимки шартта окууга чыгышат. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Бишкектеги мектептерде карантин 28 декабрга чейин деп белгиленген. Окуучулар эртеңден тарта 2 күнгө экинчи чейректин жыйынтыгын чыгаруу үчүн окууга барышат. Андан кийин алар 30 декабрда каникулга тарашат деп билдирди министрликтен. Ошондой эле министрлик аймактарда мектептер 26 декабрдан баштап жарым-жартылай ачылып жаткандыгын жана карантинден уланар уланбасын облустук бийлик өзү чечерин кошумчалады. Ынтымактуу элеттиктер колунда жок жаранды ак өргөлүү кылышты. Өзгөн районунун Красный Маяк айылынын тургундары Маматакун Орозбаевка 1 миллион сомдон ашуун акчага 3 бөлмөлүү үй салып беришти. Айылдыктар жакшылык иштерин адатка айлантып, жылына жакшылык иштерин жасоону адат кылышты. Элеттеги көңүл жылтарлык аракеттерден кабарчыбыз Исхак Туратбеков айтып берет. Sizlerden bunlarda tazim kılanma. Razı olsun. Красный Маяк айылынын тургуну Маматакун Орозбаевдин үй бүлөсүндө бүгүн майрам. Себеби айылдаштарынын колдоосу менен жаңы үй курулуп, кар оор түшкөнгө чейин бүтүп калганына сүйүнүп турат. Маматакун Орозбаев эки кызынын атасы буга чейин эски үйүн оңдогонго чамасы жетпей келген. Ынтымактуу айыл элинен айланса болот дейт. Жаңы үйдүн курулушуна салымын кошкон ар бир жаранга ыраазы. Чындыгында муктаждык бар болчу. Мына 3 комнат кылып şu yerli yurtubuz salıp verdi. Şu yerli yurtubuzga men dagı razıçılığımı aytap. Şu yerli yurtubuzga rahmat, ming marta tazim aytap kılabız. Buradagı büyüğüz 2 komnat bolçu. Şu 2 komnat ile şunda yaşap atkanbız. Жаңы үйдүн курулушу мындан 5 ай мурун башталган. Турак жайды куруу үчүн 1 миллион 300 миң сомдон ашуун акча сарпталган. Айылдагы ар бир жаран колдон келген жардамын көрсөтүп, акча чогултуп берген. Чет жердеги мекендештер да четте турбастан өз жардамын жөнөтүшкөн. Тез арада бүтүрүп берүү планы так аткарылды. Ушу абабыз улуу жашка барып калды, бир топко барып, анан ошого каражаты сал тартыштыгынан ушул үйдү кылып берели деп быйыл ниет кылдык эле. Кудай кааласа мына жетти. Ашар жолунда бүтүрдүк. Ушу айылдын тургундары каражаттарынан аяшпай колунан келишинче жардам беришти. Көрүп чыктыңыздар, колдон келишинче бүтүрдүк. Ушул анан айтып кетчү нерсе ушул көп нерселер ашар жолунда кара жумуштар, наркы беркилери өзүбүз баш болуп ушул үйдү бүтүрүп бүгүн Кудай кааласа ээлесине тапшырып отурабыз. Үйдүн курулушундагы көпчүлүк иштер ашар жолу менен бүтүрүлгөн. Айыл тургундары турак жайдын ички жасал колосунан башка иштерин баарын акысыз бүтүрүп беришкен. Аталган айылдын тургундары ар жыл сайын мындай алгылыктуу иштерди жасоону адатка айлантышкан. Мамлекеттен жардам күтпөстөн өз демилгеси менен айыл үчүн пайдалуу иштерди аткарууну максатташкан. Быйыл кургалып кетпейли, жылда көпөрөлөр курулат, мечиттер курулат, спорт зал кылып атат. Быйыл жок дегенде кургалып кетпейли, бир иш кылалы деп айылдар менен сүйлөшүп, ушул үйдү башында демилге көтөрүп баштаганбыз. Фундаменти куюлган болчу. Кызы куюп берген экен, фундаменттин үстү жагынан баштап баарын бүтүрдүк. Бу жерде бир эле ичиндеги усталар акча менен кылды, калганы бардыгы ушу эл менен. Бардыгы крышасы дагы бекер, кышы дагы бекер. Gelip жардам беришип, бирден экиден келип бардыгы эле бекер бүт. Жакшылык кылуу ар бир инсандын колунан келет. Ынтымактуу элеттиктердин колдоосу менен айылдагы бир үй бүлөнүн максаты орундалып, жаңы үйлүү болду. Красный Маяк айылында адатка айланган иштер эч качан токтобойт. Исхак Туратбеков, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Мына ушундай кабарлар күндүзгү жаңылыктардын негизги топтомун түздү. Ушул жана башка маалыматтарды Ош ТВ телеканалынын социалдык баракчаларынан да таанышсаңыз болот. Амандыкта жүз көрүшөлү.